Klient kalgan akçasını çoğaltılan yok. Bayramista bu sefer kalbaya kaldım değil. 500 dolar cebesinde kaldı, yani 500 dolar ofiste kaldı. Agensiyanın direktörü Müslüman emez. Bana oşol kalgan 500 dolardan 100 dolar iş gerek. Alsam bolu o cebol boybu. Uşul zadatak tuğralu kenenirek aytıp beriniz rahmat. Jana zadatak şariatqa ılayık kanda jol men alınış gerek, çoğun rahmat deydi. Bu meselede Ahl-i Sünnet vel Cemaat iki mazhab qarmanışat. Birinci mazhab Hanafiler adatınca, ikinci mazhab Maliki, Şafii, Hanbaliler. Maliki, Şafii, Hanbali cumhur fikri boyunca zadatıktın barda şol жерде kalat. Ankeni sen zadatık koyup olsang, başka klient gelip satı vergen bolat elek deydi. Oşolor boyunca zadatık kalat, bu tuğra oşol 3 mazhabga tuğra gelet. Hanafi mazhab boyunca al жоқ zadatıkты qaytarıp beriş gerek. Şunday mesele. Anam biroq jeke men özüm jaman akılında oylayım. Vaqt az bolgan bolsa, arzalgan buyum bolsa da qaytarıp bersek makul. Kede üylörдү, жерлерди alıp жарым жыл, 1 жыл өткөндөн кийин анан албай калдым деп келет. Ал вакытта чындап эле жанагы инфляция болуп кеткен болот, башка болгон болот, соода өтпөй калган болот, бир неке болгон болот. Ал вакытта задатты кайра төлөп бер десең, тиги буюмдун ээсине чындап эле чоң зыян жеткирип койгон болосуң. Аллаху алам, балким ошол вакытта адамдардын бардыгында инфляция деген азыркыдай эмес эле. Азыркы жеке мен түшүнүң инфляциянын бардыгы акчанын көтөрүп түшүп аткандыгы бул соода ааламындагы аферизмге байланыштуу деп ойлойм. Анткени бизде чыгып аткан акчалардын бардыгы алтын күмүштөн болуш керек. Булар түү девлешинде кагаздар печат басып эле доллар чыгарып базарга тарата берет. Ошондон алданып калабыз бардыгыбыз бизчи. Ошол акча маселесиндеги туура эмес саясаттын негизинде ааламдын бардыгында инфляция болуп акча көтөрүлүп төмөн түшүп турат да. Илгери мындай болбогон себептен улам Ханафи мазхабында алымдар айтышкан, жок, задатыкты кайра кайтарып бериш керек деп айтканда. Бирок азыркы күндө андай кылсак адамдар мисалы үчүн берет да, анан бир жылдан келип кайрадан алып кетип кала берет. Зато бир жыл жашап өз алгысы ниет деле жок. Карап көрсө квартирага деле 5000 доллар төлөйт экен бир жылда. Бул 5000 доллар задатык берип койду. Кайра келди дагы 5000 доллар алып жашап туруп албай калды, акча алып кетип калды. Кийин башка бирөөгө барып ошентти. Кыйтырчылыкка жол берип калып атпайбы? Мисалы үчүн. Ал вакытта анда ошол жумхурдун маселесине фатва берилиш туура болот. Демек, кандай болгон күндө дагы сиздики туура. Ханафи мазхабка туура келбеген күндө дагы ошол жумхурдун маселесине урматтуу бир тууганым туура келет. Ошон үчүн эгерде 4 мазхаб ичинде маселе талаш болуп аткан болсо, маселе кыйла жеңил деген сөз. Эгерде 4 мазхаб ичинде дагы ошого айткан адамдар жок болуп калса, анда маселе кыйыныраак болуп калат. Бул Россиядан келген суроо экен. Мен машинамды бир кыргыз балага арендага бергенмин. Жумасына бергенмин дебей, бергем десең туураараак болот. Анткени канчалык астамга колдонуп сөз толук айтылынса, ошол адаби тилге жакыныраак. Кыргыз тилин араб тилинде деле. Бергенмин дебестен бергем. Бүттү. Жумасына 4000 рубльден. Бул жактын законуна ылайык жыл сайын тигил жак дебейсиз, сен бияқта туруп атпайсың. Жыл сайын страховкага төлөйм. Быйыл да 800 рубль төлөгөнмүн. Ал бала бирөө менен кагышыптыр. Бирок виноват тигил орус экен. Эми страховый компания машинамды калыбына келтирүүгө акча чыгарып берүү керек. Экспертиза кете турган чыгымды 20 рубль деп эсептеди. Ал бала өз жанынан оңдотуп мага тапшырды. Кеткен чыгымы 5000 рубль болуптур. Бирок чийилген сыйрылган жер ошол бойдон турат, краскасынан 6000 рубль кетет дептир уста. Ал бала калган ремонтун өзүң кылып ал, мага акчадан 12000 рубль бересиң дейт. Краскаласам да крашени деп арзан баа болот экен, эгер сатсам. Суроо. Ал балага сенден 5000 рубль эле кетти деп 5000 рубль беремби же айткан 12000 рубль беремби? Аллах разы болсун дейт. Мен машинамды бир кыргыз балага арендага бергенмин. Жумасына 4000 рубль. Машина мунуку ага арендага берген. Бул жактын законуна ылайык жыл сайын страховка төлөйм, бул төлөйт. Быйыл да 800 рубль төлөгөнмүн. Ал бала бирөө менен кагышыптыр. Бирок виноват тигил орус экен.
Эми страх компания машинанын калыбына келтип акча чыгарып берүү керек. Чыгымды 20.000 доллар рубль эсептеди. Ал өз жанынан оңдотуп мага тапшырды кеткен. Жок, кандай болгон күндө ага 5.000 рубль эле бересиң. Ал сенин машинаң сен төлөгөнсүң. Өзү страховка маселеси мусулманчылыкта жакшы эмес. Бирок тиги дарул харб. Машина сеники, страховканы сен төлөгөнсүң, тигил досуңа 5.000 рубль бересиң, ошого ыраазы болсун. Андан ашы калган ага дал эмес. Мындан башка жооп болуш да мүмкүн эмес. Эгерде кимдир бирөө мындан башка жооп берсе, анда ал жооп ката болот. Арендага контейнер берсе болобу? Обменка иштетишет, элдерди алдабайбыз дешет, бирок алдашат дейт. Алдаган анын иши. Сен обменка берсең, обменка аслында адал иш. Квартирага алдың, сен билбейсиң, түндө практикалар келип атат, эмне кыласың сен? Ага сен күнөөкөр эмессиң. Ана мен ушунда ушака жанагыдай мен не деп койт жанагыдай жана жашаган үйлөрдү кыздардын жанагыдай жаман кыздарды, жаман балдар ошондо үй кылам деп айтса сен анда бербейсиң туура. Анан бирок ижарага алган болсо бересиң, анан үйүнө ким деп кирип атат, сен каяктан билесиң, сен акчаң адал болот. Түшүнүктүү тууган. Же базарда бычак сатасың, апарып бирөөнү союп аткан болсо, жанагы Москвада өзбек аял жанагы бирөөнү союп коюп турган бечара оорукчан экен. Ошол акча, ошо бычак сени сатып алса сен күнөөкөр болосуңбу? Эмне кыласың эми ошону? Өзбекстандын өзүндө ал аялды оорулуу дешкен экен, негизи. Тигилер ишке алганда справкасын карабай, билбей ишке алып алыптыр. Ушундай экен да, карачы, эми ошону бардык мусулмандарга жолугу жок эле жүргөн экен мурда. Ошого жол салынып алыптыр экен, элдин баары эми ошону мусулман деп атат. Апам 36 жашында каза болгон, атам. 3 уулу бар. 3 уулу бар эмес, 3 уулубуз десең сен. Атам дедиң, 3 уулу бар. Анда сен кимсиң андага? Агам, мен иним. Атабызга, апабызга калың махыр эч нерсе бербептир. Махыр биздин мойнубузга илинип калабы? Атабызга биз беребиз, апабызга биз беребизби дейт. Силерге илинбейт. Апа атаңардын аркасында калган дүнүйөсү калса, ошо дүнүйөсүнө махыр берип коесуңар, махыр мисил бересиңер. Ошо апаңардын эжесине канча берилген болсо, ошончаны атаңардын дүнүйөсүнөн бересиңер. Анан эчтекеси жок калган болсо, анда өзүңөр берип, атабыздан ыраазы болуңуз деп бир айтырып алып берсеңер, ошо менен бүтүп калат. Биз айлык алганыбызда 400-500 сом майрам күндөргө кошумча төлөнөт, ошол акча адалбы дейт. 8-21 марттарга дейт. Бирок мусулман өкмөт го. Ал орустун өкмөтү берсе болот. Мусулман өкмөт да булчу. Билбейм ошону. Бирок этияттык үчүн шабаган нерсени жалпы ишке иштетсең жакшы болот, тамак эмес. Этияттык. Кантип деле көп нерсе бар да. Ошол акчаны садакага берип койгон жакшы болот. Ооба, жалпы иштерге, көчөгө, асфальтка, башка бир нерсеге, мына мечиттин светине. Же хадис академияга апарып светке. Этият такыбачылык жакшы. Маселенин баарын жообун билбейбиз, шүбһө болгон жерден ушундай чыккан жакшы тууганым. Мамлекет өзү ыраазы болуп берди. Эмне себептен берди? Балким адал болуш ыктымал деле бар. Анан бирок эгер шектенип атсаң, 8-мартта элдер майрамын чыгат да. Аны бизге түрмөдө иштеп атат да, ошонун үчүн берди. Ошондо кошулуп да. Жок, премьер майрамга. эл үчүн иштеп атат да. Жок, бирок мисалы үчүн мен иштеп атсам, мага төлөп берип аткан менен мен майрам деп ишенбейм да. Мисалы үчүн 7 катыл мага кадимки эле күн. Мага эмнеге төлөп берип атасың, ал оюнда майрам. Бирок мен оюмда майрам эмес да. Мен иштеген акча менен алышым керек эле, мисалы үчүн. Деген сөз да. Эгер ал Курбан айт күндөрү иштеп калсачы? Аны жан деп алат. Аны жан деп алат. Сүйүнүп шүгүр айт, экерекет намаз окуп. Тахажжуд окуп берет. Урматтуу устаз, сизге суроом төмөнгүчө. Жолдо машина менен бара жатканда бет маңдайдан катуу келе жаткан машинага жолдо гайд турат деп машинанын фарасын жандырып,
өчүрүп белги берип койсоң болобу же ал айдоочу мыйзам чегинде жоопко тартылыш керекпи? Биздин айтып койгонубуз туурабы же туура эмеспи дейт. Кээде чындап эле шашыласың. Анда шашылып атам деп белги берсең болот. Анан кээде шашпаган учурда сакташ керек. Анан бирок биздеги ошол жол эрежелери бардыгы эле адилеттүү эмес. Кээ бирлер атайын жанагы жөөттөрдүн кайырмагандай кылып, ошол машина чөө турган кылып коюп алган белгилер дагы бар. Именно ошол жерде турат, ошол жерде түшүп беришиң керек сен. Эми ал адилетсиз. Кээ бир жерден 40 деп коет, а жерде 40 менен жүрсөң кыяматка чейин жүрө бересиң жолдо. А көрсө ошо милиция тосконго эле мында кайырмак тосуп коет да. Ал жакшы эмес. Мен 4-курсту бүтүп жатам, эми айылга барышым керек. Ал жакта мектепте иштеймин. Бакалаврды бүткөнүм үчүн айлыгым азыраак чыгат экен, магистратурада окуйм десем, албетте 2 жыл пара берип бүткөрүүгө туура келет. Алла турган айлыгым деле жетер эле, бирок дейт, магистратураны окусамбы, кеңеш бериңизчи, Аллах сизден ыраазы болсун дейт. Кандай магистратурада окусаң 2 жыл пара бересиң, а бакалавр 4 жылга пара бербей окудуң, кандай деген сөз? Окуй, сабакка келди. Сабакка келсечи? Айда иштеп жүрөт. Болбойт да окуп жүрөт. Сага келсе болот Окуса болобу? Окуса болобу? Окуш керек по идее. Анда окуш керек. Окуш керек тууганым. Үй жаныбарларын жасалма түрдө көбөйтсө болобу дейт. Бул кандай, мисалы үчүн, эме жасам уруктандыруу мененби? Болот. Аларда нике шарт эмес. Кечинде идиштеги суунун үстү жабылбай таң атканга чейин ачык калып калса, даратка жарай береби? Даратка деле жарай берет, ичкенге деле жарай берет, болгону макруу болот. Жаппай койгон. Ошонун суунун үстүн жаап, жок дегенде чөп чытап коюш керек дейт. Тамак бериш неме караш керек. Кээ бир аялдар күнөтө тамакты ачык бойдон кала берет, дасторконун үстүндө башка кылып. Жок, ошону жабыш керек. Ошо аракет бериш, үйрөтүш керек, үйдөгү тарбия бериш керек. Сахардын үстү ачык калат, балдын үстү ачык калат, ушундай кылат. Же салып муздаткычка жагып алган өкүм болот. Же өзүң бирнеке менен жаап ачык калтырба. Жиркеништүү. Siz bir sabakta biz Hazreti Ali'nin şiasındanbız деп ayttыңыз. Ошондо Айша, Талха, Зубейр, Муавия, Амр бин Ас радияллаху анхулардын иштихады катабы. Biz сахабалардын разборлоруна кийлигишпейбиз дегенсиз. Адепсиз суроо беришим үчүн кечиресиз, билгим келди дейт. Шия деген жамаат деген. Биз ошол Hazreti Абубакыр, Hazreti Умар, Усман, Али, Hazreti Талха, Айша, Зубейр, Муавия, Амр бин Ас ушулардын баарынын шиасынданбыз, жамаат. Биз баары бирбиз. Болгону шииттерди шия деп айтсаң алар сүйүнөт да. Бизде ахли сүннет десе сүйүнөбүз го, ошондо. Аларды рафиза деп айтыш керек. Бирок шиябыз деген сөздү биз колдонбогон жакшы. Анткени азыр термин катары тигилерге таандык болуп калды да. Мисалы үчүн салафи деген сөз өзү түпкүлүгү салафи салихиндердин жолундагы деген жакшы сөз. Бирок азыр мазхаб карманбагандарга таандык болгон үчүн мен салафим деп айтканда тартынасың. Болбосо сен салафист, Абу Ханифанын жолун колдоп аткан сенсин. Апагын жолундагы сенсин. Бирок ошентип айтсаң балага каласың. Ошон үчүн мен шиямы мен салафи деп айтпаш керек. Термин азыр чатак болуп калды. Үч жылдык орозосун кармабаган адамдын каффараты 1,5 жыл болот экен. Мени мектепте жүргөндө кыйналасында 3 жыл орозо карматпай коюшкан, менен 1,5 жыл өзгөртүүсүз тутуп беремби? Жок тууганым, каффарат деген Рамазан орозосун кармап туруп, кармаганды бузганга каффарат болот. Анан эрте менен эле кармабай койгонго каффарат эмес, каза эле болот. Сени карматпай койсоң да күндө-күн каза эле тутуп бересиң, а бирок кармагандан кийин ошол оозуң ачтырган болсо, ошого каффарат тутуп бересиң, эгер өзүң ачкан болсоң. Эртең менен ооз жаппай калса, Эрте менен ооз жаппай калсаң, анда күндө-күн эле. Орозонун урматы, Рамазандын урматы. А нафил орозо, башка орозо бузулса, буга күнгө-күн эле каза болуп берет. Түшүнүктүүбү? Хайыз келген аял хадис китебин окуганга болобу? Мисалы тандалган хадис, Фазаил Амал, пайгамбардын бир баяны боло берет. Жумушум бир аз
Кыйман insandыкка туура келбей калат. Турмуштун кыйынчылыгынан биз адамдарга товар сунуштайбыз. Бизге канча адам көп жумушка кирип товар алса, бизге ошончо акчабызды көбөйтүп процент кошот жумуш кыла берсем болобу? Бул эме деген сөз жанагы сетевой маркетинг деген сөз. Сетевой маркетинг мындай. Туугандар сүйлөшпөй турсаңар, суроого жооп илим болуп атат да, биякта илим урматы бар. Макулбу? Бемара сүйлөшүлөр, эшик кеңири, мына Кудайга шүгүр. Аркада парк дагы бар кыбыла тарапта. Бир мачитта мындай урмат болсо илимге. Сетевой маркетинг боюнча мен сени бир жака алып келип киргизем. Ошол жерден сен бир неке аласың. Мен сени чакырып келген үчүн сенде мага тыйын төлөп берет. Бул негизи арам эмес биринчисине. Анткени эмгек кылдың сен. Анан сен алып келген сен эшматтап келдиң да. Эшмат бар ташматты тартып берет дагы. Ташматтан эшматка тыйын түшөт, ал деле макул. Бирок ташматтан мага дагы чоң атасы болуп атпайбы эсепте мындай шу жолдо. Мага дагы түшүп аткан ошо мага арам. Түшүндүңөрбү? Ошолдон келген акча мага арам. Анткени ага мен эмгек кылган жокмун. Булар куду биздин дават алууга алышкан. Дават ушундай да, бирөөнү чакырып келсе сага сооп болот. Ал чакырса андан сага дагы сооп болот деп, куду ушу биздин дават эле өздөрүнө жанагыдай структура кылып алышкан. Ол буга жакшы, ого туура келбейт. Ошо арам ошон үчүн. Бул аклу амвали нас бил батил. Адамдардын акчасын арам жол менен жеш дегенге келип такалат. Бул биринчи тарап. Экинчи тарабы сен сатып аткан товар барбы, жокпу деген маселе. Эгер ошондой бир косметика саткан арифле эмес, ошого окшогон бир неке болуп таза нерсе болсо, анын өзүн сатып алып башка неме кылсаң боло берет, таза нерсени. Анан таза эмес нерсе болуп калса экинчи проблема келип чыгат. Москвада сиздин сабагыңызды баштан аягына чейин сабагыңызды алдым. Бир жыл эртеден кечке үзбөй алдым. Интернет аркылуу ушул алган сабагымды сабак алганмын деп айтууга болобу? Ооба. Ооба. Интернеттен, дистен сабактын баарын уккан болсо, ошонун сабагын алган деп айтса болот. Заочный деп. Ооба. Дистанционный деп. Биздин үй бүлөдө 5 бир тууганбыз. Атамдын каза болгонуна 3 жыл болду. Апам шаарга көчүп келели, айылда үйдү саталы деп жатат. Туугандар сатпагыла деп атышат. Ушуга кандай кеңеш бересиз? Шаарга келген жакшыраак. Үйдү сатпагыла деп алат деген менен казаныңа бир табак салып бербейт кээде. Алар өздөрүнө сүйлөп, адамга мында карап көр. Эң оңой да, эгерде проблема болсо адамдардын бардыгы сага дароо жооп беришет. Өздөрүнүн ушундай проблемасына 3 ай ойлонушат. Эмне башканыкынан дароо акылың иштеп кетип, өзүң иштебей калдыбы? Просто башканын проблемасын өзүнүн башына койбой туруп жооп беришет. Түшүнүктүүбү тууганым? Ошондо үчүн эгерде шаарда жакшыраак болгон болсо, тиричилик өткөргөн оңоюраак айлыга караганда, мисалы үчүн ошондо келе турган болсо, сатса ошого күнөө болот деген сөз жок. Туура атам экен башка нерсе, балдар бир күн чоңоюп бардыгы тыйынды болгондо барып көп сатып алар да кайра бир некелерди. Адамдар кээде карап отурсаң өзүнүн өмүрүн, динин бир материалдык болбогон нерсенин тегерегинде айланып отуруп өткөрүп жиберишет. Атадан калган жай үйдө отуруп, ошонун тегерегинде отуруп, намаздан калат, башкадан калат, ошентип кетет. Сахабалар хижрат кылып каяктарга гана кетишкен жери жок. Самый главный, эң негизгиси, сен каякка барсаң диниң жакшыраак боло турганда маани беришиң керек сен. Туура ата жүргөн жер жакшы, туулган жер жакшы. Айрыкча биздин Кыргызда туулган жер дегенди тим эле бир эме мындай Мекке кылып алганбыз да. Ал жакшы түшүнүк туура. Бирок ошол нерсе башка нерсени тоспош керек. Шаарда дин өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүк көбүрөөк айылга караганда. Ушундай эмеспи? Ошондой. Атам менен апам ажырашып кеткен көп болду. Атам конокко үйгө келип турса болобу дейт. Ооба. Атаңар да силердин. Келген апаңар жолукчан болсун. Бирок жакшы келгенде мен чыксам нике кыйып берем, кайрамда болуп калат. Ошо оңой жакшы болот, кайра ажырашып кетсе, кайра жарашып калса, канча 3 аялы барбы? 4-жылы кайра келип кое беребиз. Ага дагы болбосо келет, бирок анда жолукчан жүргөнгө туура келет. Экөө жалгыз бир үйдө калганга болбойт. Бирок чогуу балдар менен келинчегиме кандай мамиле кылышым керек? Мен аябай жакшы көрүп сыйлаймын дейт. Кайра жашагыла? Жашагыла кайра? 8 жашасаңар балалы болбосо жашабай коюш керек деген сөз жок го. Адам сүйүп, ынтымак менен жашаш керек. Адам жашаган жашоосунда эптебел өткөрүш керек эмес. Сен антсаң дагы өтөт, минсаң дагы өтөт. Ошон үчүн ошол жашооңу жакшы аракет кыл.
Үйüň musur bolsa delе bir günüň ötöt, үйüň taza bolsa bir günüň ötöt. Çym oşoň üçin taza bolgon jakşı sowap dagы bolat. Senin baldaryň rahat alat. Oşoň üçin juwaylar birin-biri jakşı görüp, syйлап görüp yaşaganga koldan gelen hareketli görüş gerek. Men Türkdördi firmasında işteyim. 1,5 yıl murun bir çoň bloknot uğurdap algan elim. Hazır jaň oýdan turat. Kayra alıp barıp bereyin desem direktor çört deydi. Çört peyil adam. Anı çort deydi kırgızça. Çört evet. Çort o menen. Çort peyil desem mınday darı ayta turgan degen. Çort peyil. Men bir yaka sen jömen jasıp koy çört peyildir. Çort peyil adam aydap sorat. Niye kılsan bolat deydi. Sizge Allah razı olsun. Oşol çort peyil adam kayra razı olup seni men olat darajan kötörüp berebe dep. Namaz okugan eme bolsa jakşylyk düşünet. Apar unçpayla koyup koy. Şu bir jerde kalgan ekende kayra taap alışat. Bilbeyim deysin. Bilbeyim degende sen kant turup kalgan gözüňi jumup turup koy da sençi keyin men kant turup kalgany bilbeyim deysin. Ne dese gözüň jumup koysa deysin. Apar oruna koyup koyan göret alat da şonu. Buyumu geldi da. Kazakistan'dan ne deydi? Kazakistan'dan çubak acı satalgan Abdugappar Sımanov jönünde aytıp bere alasızbı? Dostluk mamelenizler barбы? Jok, men bul kişi menen men student wagtda Makkada bir jol görgüm. Kazak acılar bargan uçurda şonda görgüm, anda men student bolçum. Anan keyin men bul kişinde suraştırdım. Antkeni bul kişi menen çok okugamına bizim süyün dostubuz bar. Azır unağı Rusiýadagy, Ural, Sibir jana Irak çygyş aymaktary boýunça bizim müftiýatyň ökülü, oşoňun çykyryşı menen getip atabız. Biz çok okuganbız deyt, akydasy tuura, tüz, jakşı. Oşol bizdin oşda okugan, ilimdi, şunday bir kazak alymybız. Men anyň sözlerini ukkanga osyat beretelem. Erkek kişi kaza bolgonda ayalından soğup bölüşkönsüňmi dep janazada surayttar deyt. Suraptır. Oşon düşündürüp beriňiz. Jok, anday söz jok. Jön ele ırazı bolduňar, ırazı bolla dep ırazılık algan bolat. Tawfik, hidayat manesini keňir düşündürüp koýuň deyt. Hidayat degen tuura jol. Muну Kudaýym gana beret. Biz hidayat aytkanda oşo tuura jolga bagyt beriň hareket kılabız. Kudaýym sasa düşösün, salbasa jok. Tawfik degen omat degen söz. Oşo Kudaýdyň seni hidayatga saluusy, Kudaýyň sana tawfik berүүsü degen söz bolat. Den soğulukta üy bülöni bağı parzda uktum, bu 40 parzın içinde jokko deyt. 40 parız, oşol bardık parız degen dağı söz emes. 40 parız negizgi parız. Şunuktu tuğanım. Negizgi parız. Mekke'de en çoğun düýnölük köýgöýler çeçүүçü, fatwa çıgaruuçu çoğun alımlar kimdir? Misalı Şeyh Musa Şerif dağı oşolaryň katarındağı deyt. Şeyh Musa Şerif bul davatçı, fatvaçı emes. Adamlar fazail jana masailçi olup bölünýär, bilesiňerbi? Fazailçi bolgondur, davatçı. Adamlarga masale aýtyp başka kılgan, adamların başını biriktirgen, problemany süýregen adamlar bular davatçılar bolat. Anan başkalary fatvaçılar, bular fatwa bergenleri bolar. Jok, Şeyh Musa Tanut fatwa bermeydi. Tur anın Kur'an, anın kitaptır 60 taşy kitaby var. Musa Şerif'te mende özünde bir 35 kitaby var, 40 kitaby var. Gördüňerbi? Birok Saudiýada fatwa bergenlerden hazırky uçurda Şeyh Fawzan, mufti Ali Şeyh, Abdulaziz Ali Şeyh, Saudiýada fatwa bergen muftilerinden hazırky uçurda Şeyh Ali Gadayan degen var. Ela kişi ötüp ketdi bilbeyim. Anan Bakr Abdulaziz ötüp ketdi. Şunda kişi var ele. Birok az fatwa berýär. Süleyman Sallumi Makkada fatwa bergenlerden. Andan sırtqary oşolar negizgi çoň fatwa berүүçüler. Alarda çoň alımlardyň majlisi var. Bizde alımlar kengeşi degende. Anan Lajnat Daima Lifta oşol fatwanın daima işlep turgan turuktu komiteti dagı var. Fatwa bular turuktu komitetten çıgat. Ola alımlar kengeşi andamında bir çoğ oluşat. Turuktu fatwa komitetinin bardyk müçeleri alımlar kengeşinin müçeleri men oýlap atam şunday dep. Şunday boluş gerek. Saudi Arabiýa mına şunday. Anan en çoň köýgöýler çeşe turgan bu Mekke'ge baýlanbaýt. India'da, anan Egipet'te biri var, India'da biri var, Cidda'da biri var, Makka'da 4 İslam Akademiyası var. Oşol İslam Akademiyasında adamlar, oşol alımlar mesele çetçet, göýünçe bunu
Cidda'da akademiyanın kagazdары көп чыгат, анан эң көп Меккеден чыгат. Рабитатул Алам ислам ушундай бар. Ошол жерде дүйнөдөгү бардык проблемалар чогулганда ошону чогултуп карап, анан кийин алымдар пикирин айтып, аягында бир жыйынтык менен фатва берген учурлар бар. Мисалы үчүн Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуфтун китептерин карасаңар, кээде ошол жаңы фатвалды кошкон жерлери бар. Куветте өтүп калат чогулушу, кээде Жакартада өтүп калат. Мен ойлоп атам, өзүм насип кылып тынччылык болуп калса, ошол чогулуштардын кээ бирлерин Кыргызстанда, Ысык көлдө, Бишкекте өткөрсөк да. Анткени келсе канча алымдар келет, береке болот. Ага Такый Усмани барат, мисалы үчүн Пакистанданы, Индиядан алымдар барат, ошонда СНГдан алымдар жок байкы барган. Биз эми орустардын эң бөлүнүп атпайбызбы? Биздин досубуздун апасы музыкалык кесипти окуп бүтүрүп, көп жыл музыкалык мектепте фортепиано сабагынан окутат. Ошол иш аркылуу өз рызкысын табып, үй бүлөсүн багат. Ушул нерсеге шарият кандай карайт дейт. Эми апарып булардын үйүнө бирин алып бербегенден кийин тууганым, мен фатва айтпай эле коеюн. Үйдөн намаз окуурдун алдында азан парызбы жана каза намазынын алдында да азан айтып керекпи? Азан эч убакта парыз болбойт. Эң эле барган жери сүннөт. Түшүнүктүүбү тууганым? Ошон үчүн качан айтсаң дагы айтпай койсоң таркы сүннөт болот, айтсаң жакшыраак. Каза намазы кайсыл убакта окууга болот жана болбойт кененирээк айтсаңыз. Сага болбогон айтып бере, калган бардыгында болот. Күн чыгып атканда, күн чак-түштө, күн батып атканда болот, калган убактын бардыгында болот. Мен билбестен салат жесем, анда чочкон этинен калбаса бар экен, эмне кылсам болот? Ошо жеп бүткөндө дароо келсем кус дейт элек, азыр андан бери кандай болуп кетти? Айтыш кыйыныраак. Менин чоң истихфар айт, истихфар. Менин чоң апам тойго барып кашык уурдай келиптир, ырым болот деп. Аны менен тамак ичсем арам болбойт ишпи аны менен. Апарып бергиле. 57-56 кара Honda, ошондой эле 89-43 ак Lexus жолдон алып коюңарчы сураныш дейт. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Аллах субханаху ва таала бул эмес кийинки субботада сабагыбыздан жолугушканга чейин аман-эсен кылып, сапарыбызды биздикин дагы жакшы кылсын. Силердин дагы тилегениңер Кудайым кабыл кылсын. Кудай жамаат тарап кетпесин, анан сабак жок деп чачылып кетпесин. Кайра ошо шембиде келебиз иншалла. Кудайым тилектерибизди кабыл кылсын. Бирахматка архамар рахимин. Биз эл